Biz шайлоодо утуп чыксак, ар бир жаңы төрөлгөн нарсеге 50 000 сомдон сүйүнчү пул беребиз деген партия эсиңиздеби? Албетте, бул убада көпчүлүктүн эсинде. Анткени 2015 жылдан бери балалуу болгон ар бир үй бүлө качан 50 000 сомдон бериле баштайт экен деп бир эстеп койсо керек. Амансызбы көрөрман, біз бұл жолы Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын 2015 жылдагы шайлоодо берген убадалары тууралуу сөз кылабыз. Кунт коюп, көңүл буруп туруңуз. Кыргызстан партиясы ар бир төрөлгөн нарсеге 50 000 сомдон сүйүнчү пул берүү убадасын аткарууга жакшы эле аракет кылмыш болушту. Тагыраагы сунуш берип өкмөткө айтып көрүштү. Бирок өлкө бюджети ансыз да тартыш болуп турганда 50 000 сомду али кыялданбай тургула дегенсип, бул сунушту эч ким деле колдогон эмес. Туурада башка нерсеге акча жетпей жатканда 50 000 сомдук сүйүнчү пулду жакынкы жылдарда элестетүү да кыйын. Партиянын дагы бир чоң убадасынын бири депутаттык кол тийбестикти жана артыкчылыктарды жоюу болчу. Ага ылайык мамлекеттен берилген баатир, кызматтык унаа, өлкө ичиндеги акысыз учуулар өңдүү жеңилдиктер алынмак. Каждому депутату должно быть стыдно получать вот такую заработную плату. И вы знаете, я вот говорю, когда я была в скандинавских странах, я видела, как депутаты там не имеют служебных квартир. Они ездят на велосипеде. Я сама готова ездить на велосипеде. Мне не нужны никакие депутатские привилегии. Мне нужна только возможность, чтобы отстаивать вот ваши интересы, озвучивать вот ваши проблемы. Потому что я говорю, я одна из вас. Но у меня выражено вот именно чувство справедливости. Я спасибо огромное за ваше доверие. Я готова оправдать ваше доверие. Апа айткандай, мен буюрса депутат болгондо сөзсүз түрдө ар бир үйгө келип графикти түзүп коем. Чай ичпесем да рахмат, ата, ошо айтканыңызга чоң рахмат. Бирок сөзсүз түрдө Бирок шайлоодон эсен аман өтүп алгандан кийин мындай артыкчылыкты парламент депутаттары четке какпай, мындай жеңилдиктер керек экенин көпчүлүк белгилешкен. Андыктан фракциянын бул убадасы деле аткарылган эмес. Кыргызстан фракциясынын 2015 жылдагы программасына ишенсек, азыр Бишкек шаарындагы коомдук транспорт акысыз болуп, пенсионерлердин пенсиясы 3 эселеп жогорламак. Бирок шайлоо шаңы бүткөндөн кийин партия бул сөздөрүн унутуп, убадасын аткарууга аракет деле кылышкан эмес. Бұл партия өз программасына мүмкүнчүлүк чектелгендерди да колдоо иретинде атайын пункт киргизишкен. Ага ылайык оорлууларга атайын араба менен дары дармек бет-бекер болмок. Бирок азыр араба эмес дары дармегинде пенсиясы жетпей үйдө төшөккө байланган жарандар арбып барат. Ал эми убада качан аткарылат? Дале дайын жок. Только рабочие места, право на труд, и партия Кыргызстан предоставит это моим землякам. Это в будущем 500 швейных цехов по районам, областным центрам. Это 500 теплиц по районам, областным центрам. Это 500 перерабатывающих мини-компаний по районам, областным центрам. Мындай жалындуу сөздөрдү, ишенимдүү убадаларды уккан адамдар көчөдө керилип басып, бүгүн эртең Кыргызстан тездик менен өнүгүп кетет экенбиз деп калса керек. Бирок андай эмес. Реалдуулук башка болуп, эжебиз айткан ишканалар өзүнөн өзү курулуп калбайт экен. Студенттер эстеп алчу дагы бир убада бар. 2015 жылы Кыргызстан партиясы сиздердин стипендияны көтөрөбүз деп убадалашкан. Бирок 5 жыл өткөнү менен стипендияңар көтөрүлгөн жок. Эми келерки шайлоодо Канатбек Исаевден ушул убадасын эстетип, эмнеге аткарбадыңыз деп сурап коюңуздар. Партиянын убадаларын тизмектей берсек, жомок сыяктуу улана берет. А мен сиздерге орчундуу болгон негизгилерин айтып бердим. Эми Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын 18 депутатынын ишмердигине токтололу. Алгаш жалпы фракция тууралуу сөз кыла турган болсок, Кыргызстан фракциясындагы депутаттар 2016 жылы 40 демилге көтөрүшкөн, ал эми 2017 жылы 46, 2018 жылы 31, 2019 жылы 15 ирет гана демилге көтөрүшкөн экен. Эң активдүү депутат катары Алмазбек Батырбеков көрсөтүлөт. Бул эл өкүлү 28 демилге көтөргөн. Эң пассивдүү депутат катары Насыр Мусаевди айтууга болот. Бул депутат бир да сунуш демилге көтөргөн эмес. Сиздер аны ант берген учурда гана көрсөңүздөр керек. Журналист катары мен да андан кийин көргөн эмесмин.
Ишке келбей кою жагынан алганда, фракция 2016 жылы 30 рет ишке чыгышпаса, 2017 жылы 92, 2018 жылы 101 рет, 2019 жылы 40 рет ишке келишкен эмес. Ишке эң аз барган депутат катары Канат Исаевди айтууга болот. Партия лидери депутаттык учурунда 61 жолу ишке барган эмес. Кыргызстан партиясы тууралуу биз топтогон маалыматтар мына ушундай. Кыргызстан фракциясынын расмий сайты жок болгондугуна байланыштуу биз бул маалыматтарды Политмер KG сайтынан алгандыгыбызды эскертип өтөйүн. Биз кийинки чыгарылышыбызда дагы бир партиянын убадаларын тизмектеп 5 жыл аралыгындагы ишмердигине да токтолобуз. Андыктан биздин сайтыбызга баш багып, социалдык баракчаларыбызга да акмалап туруңуз.